Так, мына кайра баштайын. Глушить етіп атат қой мені, глушить етіп. Жолды қаратқанда глушить етіп, Екі кіші эфирде дағы. Ішіне глушить етіп қойды оқшайды мені. Сразу недоступен болып қалды. Так, екі кіші эфирде. Ладно, баштайын, жартан берлі өзі айтып келетқам. Урматтуу Facebook колдонуучулар. Кече Замир Жошов экөөбүз Ошко барып келдик. Ошто бир ишти абдан туура эмес фальсификация фактылары менен козголгон иш боюнча 5 баласы бар. Бир кызы өтө инвалид кыз боюнча мындай эфирге чыктык, ошол жактан айттык. Бирок ошондой беспределди жасап аткан милицияларга чара көрүш керек. Ошол гаилерге үчүн ошол жакта чара көрүш керек экен. Жаман айткым келбейт, ким болбосун. Ар бир өзүнүн жумушун, кызматын аткарып атканына мээлдейт элек. Бирок момундай бул бир эле Ошто эле болсо бир жөн эле. Ар бир Рогдуда, ар бир Удуда, Кысууда керек болсо бүт эле жерде ушундай тергөөчүлөрдүн уровени вообще нөлгө түшүп калды. Ошон үчүн мен ушул эмени кайрылып кетет элем Курманкул Токтогуловичке. Камчы Кыдыршевичке кайрылгым келбейт. Курманкул Токтогулович менен Замир Курамаевич. Мына соттордун кылган кылыгы. Булар өзлөрүнүн ордун, креслосын, мантиясын жоготпош үчүн, тергөөчүлөр менен мындай жаман отношенияда болбош үчүн бүгүнкү күнү сот тергөөчүлөрдүн алып келген обвинительный актыларын толугу менен поддержка кылып атат. Ошол обвинительный акттарда эмне деген нарушениялар бар, күнөөлүү эмес кишилер бар. Ошолордун бардыгын алып келип алып туруп бергенде соттор ошону алып туруп эле утверждать этип атат да. Силер бир нерсени түшүнбөй атасыңар. Экинчиси прокуратура ошону көзөмөлгө салыш керек. Көзөмөлдө туура прокуратуранын өзүнүн түпкү максаты ошолдур. Көзөмөл да ошол туура беренелер туура коюлуп атабы, же туура эмес коюлуп атабы, ошолордун бардыгын караш керек да. Ошолордун баарын карагандын ордуна прокуратура наоборот ошонун баарын деген узаконивать этип берип атат. Сотко алып барганда сот нотариустой барып туруп, ошол туура эмес кылган иштерди узаконивать этип берип атат. Кеп тергөөдө эле эмес, кеп том что силер тергөөчүлөрдү үйрөтпөй атасыңар. Силер деген алардын жасаган туура эмес кыймыл аракеттерин, токтоп, мындай болбойт деген ордуна алып туруп, наоборот, туура экен, молодец экенсиң деп айтып аткандар. Бизги каяка бартабыз, коом каяка бартат. Силерден бул коомдо жалгыз эле прокурор, тергөөчү же сот эмес да. Бияктан деген коомдо карапайым эл бар. Элдин тагдырын жөн эле балта менен чапкандай эле балталап атасыңар да. Үйрөтчүңөр керек да, прокурорлор, соттор, силер тергөөчүлөрдү үйрөтчүңөр керек. Мыйзам деген бул биринчи очередте момундай болбош керек деп туруп айткан ордуна силер алардан жаныңар чыгып, коркуп, тим эле кечирип коелу, чичип коет экенсиңер. Ошолордун баарын анан кийин туура деп эле талкуулап атасыңар. Элди ойлосоңор боло жок дегенде. Бул деген силерге мындай бир оюнчук эле болуп калды, элчи, оюнчук эле болуп калды. Силер эмне эле эл менен ойноп атасыңар, токтотсоңор болобу, соттор. Замир Курамаевич, жок дегенде бир постановление пленума чыгарып коюңузчу. Единообразие судебной практики деген. Бул сиздин колуңузда да. Правоприменительная практика деген бар. Ал да сиздин колуңузда да пленум менен чыгарып коет. Пленумарда силер деген внешний вид судьи, эстетика судьи деген пленумдарды чыгарып коет. По статейна бир чыгарып койсоңор боло жок дегенде.
постатейно бир каратып койсоңор болот. Бир дагы мындай обобщениеңер жок. Бир да мындай практикаңарды карабайсыңар. Каалагандай эле эметип атасыңар. Сот, прокурор законду, мыйзамды өзүнчө трактовать этет. Төргөчү өзүнчө практиковать этет. Каалагандай практиковать этишет. Силер Кудайдан корксоңор болот. Аны деген силер өзүңөр деле, силердин ал колуңарда жогорку соттун постановлениясы, пленумдун постановлениясы. Бул деген конституцияда закрепленный нерсе, бекитилген нерсе. Соттор, төргөчүлөр бар тең ошо постановление пленуманы караш керек. Силер ошо постановление пленумга кичине сотторду, төргөчүлөрдү үйрөтпөйсүңөрбү? Өзүңөргө жеңил да ана. Силер аларды үйрөтпөй туруп эле, өзүңөр үйрөтпөй туруп эле, наоборот ошолорго туура молодец деп эле уруп атканыңар бул. Муну менен наоборот ошо силер мыйзамды буздурганга өзүңөр жол ачып берип атпайсыңар. 1-2-3 жашына определение чыгаргыла. Определение чыгарып жумуштан алдыргыла. Ошондо силер деген оңдойсуңар тергөөнү. Олтуруп бир мындай красивый жомокторду айтасыңар, прессаны чогултуп алып, ой мына биз деген ушундай соттор кылып атабыз, биз соттор менен мынтишип атабыз, молодцы, тигиндей, биз айттык, баш ийбегиле. Да ни хрена баш ийбейли, киноңор токтотсоңор болот. Ал кино. Силердин киноңорду уже көрүп атабыз, ал кино. Ал кинону токтотуп туруп, кичине мындай реалдуу түрдө бир постановление пленума чыгарып коюп, карагыла пленумдарды. Кайсы статьялар менен карама каршы келишип атат. Ошолордун баарын карап туруп, оңдогула да. Бул баарын постановление пленум менен оңдосо болот мунун баарын. Силер жөн эле мындай кулакка тээп эле жүрөсүңөр да мындай. Сотторуңар билгендей кылып атат. Өңгөчө тети 1-май район сотуңар бул аман эле болсун да, аман эле болсун. Тети институт следственного судьи. Какшап эле келип там, какшап эле там. Тети жерде Шакиров деген бир судьяңар бар экен. Шерматов деген. Мондай, бул деген кандай деп туруп, болуп туруп, бул мондай мыйзамга туура келбейт, дал келбейт деп туруп. Көрсөтсөк, жок, соттор, төргөчүлөр туура кылып атат деп туруп айтасыңар. Кичине мындай акыл эсиңерде, эми ладно, 1-май район соту тетиге төрагасы бүт баарын жаткызып бериптир, бүт соттор жаткызып берди ГСУга. Уже ал жөнүндө сүйлөгүң да келбейт. Аякта деген соттор ээлик кылбайлы, аякта ГСУ ГКМБ менен ГСУ МВД ээлик кылат аякта. Эми болуптур дейсиз. Эми бөлөк соттордо, жок дегенде райондордо төргөчүлөрдү үйрөтсөңөр болот. Мындай болбойт. Могу жерде мындай кылыш керек. Силер эмче могу жерде мыйзамды бузган, баргыла, оңдоп келгиле деп айткандын ордуна силер кайра ошолорду мыйзамдаштырып берип атасыңар да. Мындай кичине эртең күнү жөн эле мындай баягы ким айткандай туура эле болуп атат. Мурдагы биз айтчубуз, бир тоок үчүн деген, бир тоок үчүн мынча камалып кетти дегендей. Бул эми жөн эле тоок үчүн деп айтылган сөз. Кичинекей эле акча бирөөнүн карыз болуп калса, ошол акчаны алам деп туруп, тааныштар болсо каматасыңар. Тааныш жок болсо камап, таанышы болсо каматпайсыңар. Таанышы болбогосо каматып саласыңар. Ошондойлор менен эле заниматься этип калдыңар. Мен айтып атпаймынбы? Тергөө органдары, МВДнын өңгөчү. Силер коллекторский компания болуп калдыңар, коллекторский компания. Силер только акча турган жерде гана жасайсыңар. Же чоңдорсу анчетсе, макул деп чуркайсыңар, же акчасын берсе жасайсыңар. Кудайдан корксоңор болбой. Итле болуп атасыңар, итле болуп атасыңар силер. Фас десе, чуркайсыңар, молчать десе, сидет десе олтуруп каласыңар. Соттор силерден вообще эле мындай өзүңөрдүн мындай эмеңер гордостуңар барбы? Соттор гордостуңар барбы? Гордостуңар. Кечээ нарушениялар көрүп атса, ошол нарушенияларды карап, ошол нарушенияларды бул туура эмес, могу жерде закон бузулуптур, могу жерде мыйзам бузулуптур, могунга даван жооп берсин тети төргөчү, могунга прокурор жооп берсин деп частный определенияларды чыгарып, бир 2-3, бир 10 чакты ошондо кылып койгулачы. Ошондо толук болот. Ошондо карапайым элчилерге нааразы болбойт.
Силер болсо корко бересиңер. Ой, бул мынча мени эртең жайлайт. Ой, бул мынча мени эртең жайлайт. Андан көрө жайлап коркотса, элдин тагдыры менен ойноп атсаңар, анысы сот болбой эле койгулачы деги. Сот болбой эле койгулачы деги. Замир Курамаевич деги кетип калчы да жогорку соттон. Кетип калчы деги. Ошону жасата албай атсаң, Замир Курамаевич өзүң деле адвокат болдуңбу? Беспределди көрдүңбү? Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршаевич боюнча тетиң беспределдерди өзүң көрүп, өзүң ошол жерде катышып туруп, бүгүн өзүң жол берип атасың ошолордун баарына. Кабинетиңе барсаң кабыл албайсың. Кабыл алсаң да кыйкырасың ошол жактан. Мен кыйкырыңан коркпоймун, Замир Курамаевич. Уже бесит да бесит. Мындай тетип сотторуңар вообще крышка тайып калганбы? Биринчи май район сот деги бирдеме кылгылачы деги. Мыйзамсыз нерселердин баарына кол коюп берип атасыңар. Өңгүлчөсү Шерматов деген судьяңар. Бир эмес канча процессти көрсөттүк. Мына кайра блокировать этесиз. Мына ошондойлорго кичине көңүл буруш керек да. Значит, чоңдордун балдары, же акчалуулар болсо, буларга мыйзам иштейт. Карапайым элге мыйзам иштебейт. Подставанын үстүнө подстава. Мындай жөн эле, мындай бул деген каймайт, силер бир нерсени түшүнбөй атасыңар. Силер ошону менен, ушуну менен узаконивание менен, ушундай беспределдер менен силерден мыйзамды толугу менен бузганга жол ачып берип атасыңар. Артең күнү мына төргөчүлөр мыйзамды карабайт. Эртең күнү прокурор мыйзамды карабайт. Сот мыйзамды карабай калат. Анан ошонго эл көнөт. Анан эл мыйзамды карабай калат. Эл мыйзамды карабай калат. Анан эл мыйзамды карабай калганда, анан кийин ошондо баленин баары башталат. Эмнеге аны кылып атасыңар? Эмчү саботаж кылып атасыңар? Кыргызстанда тынчтык болсун деп туруп, жан талаш могу жерде элдердин баары менен урушуп кыркырышып атам. Мени пактакор деп атышат. Менден Кыргызстан тынчтык болсун, тынч жашайлы. Бирок силер соттор, төргөчүлөр, прокурорлор мына кичине нукка түшүргүлө деп какшаган сайын уруп да ойнобойсуңар. Уруп да ойнобойсуңар да ушунуңарды. Эртең күнү ушу баленин баарына алып келген силер төргөчүлөр, силер мына прокурорлор, силер соттор. Кыргызстандын ызычуун чыгаранга жол ачып аткандар именно силер төргөчүлөр, силер соттор, силер прокурорлор. Силер ачып атасыңар ызычууларга жолду. Карапайым элди кандай кагасыңар. Жөн мындай простой элди болсо, мына чөнтөктөрү бар, чоңдордун балдары болсо, же ошол жерде азыр бийликтегилердин балдары болсо, бүттү жабасыңар анын баарын. Бул акмакчылык, бул деген саботаж. Силер күнөөлүү болосуңар. Азыр мондай ызычуу болуп кетсе, Замир Камчы Кыдыршаевич, виноватыйлерди, журналисттердин издебей эле коюңуз. Издебей эле коюңуз. Бүгүнкү күнү мондай башаламандыкка саботаж кылып аткандар бул төргөчүлөр, бул прокурорлор, бул соттор. Мына ошолор атайын ушундай ызычуу алып келип атышат. Элди атайын кызытып атат. Мейлі, жақшаңыңыздар, қандай болбосун, эмоционалды болуп калды, просто уже жин келет да, жин кетет. Назыр, сокулукта бир ишим каралып атат. Эки мошенник, чөнтөгүнүн акча бар. Бир аял айтат, мен күйөөм жок, үйдү саттым. Анан тияктан барып алып туруп, күйөөсүнүн колун жасамыш болот. Күйөөсү бар, күйөөсү жанында эле жүрөт. Акчаны күйөөсү алат. Анан кийин чыгып алып туруп, кино ойношот. Аяктан $100,000 алышат, $100,000 алып туруп төргөчү көрөт, төргөчү барып туруп күйөөсүн привлекать этпей, наоборот, аялына заявление жаздырат. Аны болсо сокулуктун соту. Ызычуу эмет тур, жок, даследин жүрбөйм, бул аял тура эмес кылып коюптур, күйөөсү бачып билбептир. Аякталып койду да $10,000. Вот и все. Мына ушундайлар. Замир Курамаевич, буларды эмне карабайсыңар?
Эмне мантия эле служебный машина охрана кырып калса могунтуп каласыңар. Эртең эле жерге түшөсүңөр. Биздин бетибизди кантип карайсыңар? Элдин бетин кантип карайсыңар? Хотя бетиңер баруу деген уже эмеден жок. Мени даже кабыл албай койдуңуз го, Замир Курамаевич. Керек болсо. Монда беспределдерди айтып берип туруп, бетиңерге салып берип атсам, келип туруп кыйкырасыңар. Мен силердин кыйкырыңар мага бир тыйын, билесиңер аны. Силер кыйкырсаңар мен 10 жолу кыйкырып берем. Ошон үчүн мени кабыл албайсыңар да. Сот системасы ит болдуңар. Ит болдуңар да отом. Дагы жакшы, Кудай шүгүр, мындай соттордун арасында илгерки мындай көп жылдан бери иштеген соттор дагы жакшы мындай реалдуу карап атышат кээрлер. Эми булар уже кичинеле калып калыптыр. Калгандары бир жаш балдардын баарын алып келип алыптыр. Мыйзамды билбейт деп. Анан туруп алыптыр, кайра мыйзамды үйрөтөт бизге. Бетиңер бет болбой эле батек болуптур. Мына ачыңыз эле бетиңерге эле айтып коеюн. Курманкул Токторович, Курманкул. Утвержденияны, мондай райондорыңарга айтып койгулачы, утвержденияңар токтоткулачы. Не мыйзамсыз иштерге токтоткулачы утвержденияңар. Же карагылачы жакшыраак. Ошол жактан силердин прокурорлоруңар утверждать этип барат. Гособвинительдериңер прокурор против чыга албайт, анан кийин кайра гособвинением турат. Чыгып алыптыр, канат кечирип кой, бизден көрүп атабыз. Мыйзам, бирок биздин чоңдорубуз утверждать этип койгон. Биз деген эми каршы айта албайбыз дейт гособвинитель. Мына ушундай балекет, жерге түшкүлөчү, карагылачы. Жакшы алыңыздар, аман болуңуздар, Кыргызстаныбызда тынчтык болсун. Алга Кыргызстан.